Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө ушул спорт тармагына өзүнүн эбегейсиз салымын кошуп жаткан биздин мекендешибиз Адилет мырзанын кандай машыгууларды өткөрүп жатат, учурда кандай шартта балдарды тарбиялап жатат сиздерге чагылдырмакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Assalamu алейкум. Кандайсыздар? Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, мектептин 2-чи кабатына чыгып баратам. Адилет мырза ушул жакта өзүнүн мындай атайын машыктыра турган мекемеси жок болгондуктан ушундай мектептин бир бош жерине өзүнүн залын ачып алыптыр. Бары, жакшы салдыңарбы? Бүгүн баштайбыз, физзарядкадан баштайбыз, Турабыз. 1, 2, 3, 4. 1. Бары. Өкпейбіз. Жаса, батырақ, көтөр өдірақ. Нан дәліңе көтөр. Жасай әлі мұслим. Жасай берсін. Бары, пресс жасайыз. Ошо ойда маңдай теске жатқыла пресс жасайыз. Неқа? Жаса. Айтсаңыз, бұл жерде қанша группаны машықтырасыз? 2 группа бар, 20 оқушы машығат. Эртеменен 9-да bir группа машығат, түштен кейін, 3-тен кейін 2-ci группа машығат. Азыр 2 группаны тең чоғылттым. Биринчи группадагы 4-5 окуучум бар эле, алар узак айылда болгон үчүн келе албай калышты, шартка байланыштуу. Азыр ушу Гүлчө айылындагы жашаган окуучуларыбыз келди азыр. Негизи бизде талап катуу болот. Формасы менен, поясы менен келиш керек. Эгер ол жок болсо, машыгууга мүмкүн эмес. Анан анча-мынча шарттары туура келбей калган ата-энелер болсо, 1 жума, 2 жума машыгып турганга мүмкүнчүлүк беребиз. Уруксат беребиз. Анан 2 жумадан кийин формасын алып бериш керек, сөзсүз түрдө. Бул тайквондо ITF деп бөлүнөт. Бул тайквондонун түрү. Өзү негизи 3 түрү бар. ITF, VTF, GTF болуп бөлүнөт. Биздики ошо ITF болуп бөлүнөт. Биз негизи Бишкекке болуп баш ийебиз. Ал жакта мелдештерде бизге мелдештер болгондо бизге маалымат берип турушат. Биз республикалык болобу, азиялык мелдештер болсо тынбай барып турабыз, калтырбай. 2018-жылы баштадык негизи. Бала бакчадан баштаганбыз, 2-чи бала бакчасынан. Ошол жерде балдарды машыктырып, 1-чи ишим ошол жерден баштагам. Анан балдардын кызыгуусун ошол жерден байкап, анан кийин мектеп окуучуларына дагы зал ачып, аларды да машыктырып, ошол республикалык, дүйнөлүк деңгээлге машыктыра турган ушул ой келген үчүн ушинтип машыктырып баштадык. Окуучулардын да кызыкчылыгы аябай жакшы. Калтырбай келишет, бир дагы ийримди калтырбай ушундай активдүү катышып беришет. Бул окуучунун аты Барел. Былтыр ошол республикалык мелдеш болгон. Бирок эл аралык деп десек деле болот. Казакстан менен Кыргызстан аралыгында өткөн. Ооба. Ошондо ушул балабыз 1-чи орун алган. Кандай даярдандың эле? Агайың кандай даярдады ошо? Мен ошо агайым жакшы неме болуп келди. Өзүм да 1-чи орунда алган деген сыймыгым бар болчу. Ошо. Ниетиң бар. Анан кийин үйдө дагы көбүрөөк машыкчумун.
Неси менен жакты сага мына таэквондону эмне себептен тандап алдың? Мен өзү кичинекейимден бери кызыкчумун таэквондого. Бир Кубаныч деген тагам бар болчу. Ошо мен машыктырып ушул немеге неме кылгам. Бул кызыбыз аты Асема. Ушул 2019 залды ачып жаңы баштаган ушул кызыбыз биринчи келген. Ошол кезден ушул убакка чейин машыгат. Бул менен тең келген окуучулар уже кыйналгандыктан таштап коюшту. Бул кыз таштабай ошо активдүү катышып келет да ошодон бери. Чыдамкай. Сага таэквондо жагабы? Ооба жагат. Эмнеси менен жагат? Бул таэквондодо биз көп нерсеге үйрөнөбүз. Өзүбүздү коргойбуз, бирөө бизге тийишкенде өзүбүздү коргоонго аракеттенебиз. Агай бизге кыздар кантип жүрүш керек, башка жакта кантип жүрүш керек, өзүбүздүн тартиптерибизди сактайт жана бизди тартипке үйрөтөт. Бул кыз дагы ушул көпчүлүктөн айырмаланып ушу жашыл курга тапшырган. Аттестация болуп турат. Ошол биринчи сары, жашыл, көк болуп, кызыл. Бул кыз ошол сразу автоматически жашыл курга тапшырган да. Биринчи ак курдан башталат. Бул таэквондо жөнүндө түшүнүгү жок дегенди маанини билдирет. Таза, бирок таэквондо тууралуу маалыматы жок деген маанини түшүндүрөт. Сары болсо бул жер дегенди түшүндүрөт. Бул эми өсүп келаткан окуучунун маанисин түшүндүрөт. Эми аралашып, таэквондого аралашып. Андан кийин жашыл айтып койгон жашылды. Бул жашыл бирдекеге жетип бир нерсени үйрөнгөнүңдү айтат жана өзүң үстүгө өсүп баратканыңды, өзүң кыйналып аракетке жетишкениңди айтат. Андан кийин көк курга тапшырышат. Бул асман дегенди түшүндүрөт негизи. Булар ошол бийиктикке карап, асманга карай өсүп келе жатканды, умтулуп жатканды түшүндүрөт. Андан кийин кызыл бул коркунучтуу деген маанини түшүндүрөт. Бул кызыл курга тапшырган, кызыл курду алган окуучулар өзүнүн баягы каршылашына, ошол балага тийишкен мындай кандай көчөдө бирөөлөр тийишсе, бул эскертиш керек. Ошондой маанини түшүндүрөт да, бул коркунучтуу деген маанини түшүндүрөт. Противнигине алыс жүрмөнөн деген маанини түшүндүрөт. Бул кара деген кара кур, андан кийин. Эң акыркысы ушул кара кур кандай болот? Бул биринчи дан меники. Бул негизи 9 данга чейин барат. Алда өзүнүн аттестациялары менен, өзүнүн сабактары аркылуу зорго мындай умтулуу менен жетишет. Аны сразу алуу өтө кыйын. Биринчи данга жетиш дагы бул өтө кыйын. Тул деп коет, өзүнүн комплекстүү упражнениялары бар. 16 упражненияны жаттап, анан ошон биринчи данга өтөсүн. Доскаларды сындырасың, өзүнүн бир мындай тепкичтеринен бас өтөсүн. Мындай өзүнүн критерийлери бар да. Критерий, ооба. Бунун өзү 9 тепкичтен турат. Ошол ар бир данга тапшырган сайын аттестация тапшырып турабыз. Сиз бул курду качан алдыңыз? Мен 2018 июль айында алгам, Ысык көлдө. Аябай кыйын болду. 1 ай окутту ошол Ысык көлдө. 1 ай аябай кыйынчылыктарды көрдүк. Бир маалда, бир күндө 3 маал машыкчубуз. Бул окуучумдун аты Назым. Бул дагы ошол бала бакчада мезгилинен бери машыгат. Азыр 7 жашта. Бул баланы ошол ЛТР телеканалында эң мыкты шоу деген шоуга катышып келген. Республикалык мелдештерге көп катышат. Аты Назым. Не боюнча катышты эле? Таэквондо боюнча. Таэквондо боюнча катышкансыңар. Сага таэквондо жактыбы? Ооба. Неси менен жакты? Бизди таэквондого бизге бардык адамдар тирсе урабыз. Анан кийин биз коркпойбуз эч кимден. Анан кийин Чемпион болот экенсиң да, Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретет экенсиң да, Кудай кааласа, Молодец. Кутман. Бул балабыздын аты Кутман. Бул аябай группадагы эң чыйрак балдардын бири. Бул да ошол азиялык мелдешке, анан республикалык мелдештерге барып катышып келген. Өткөнкү мелдеште дагы Zoom аркылуу онлайн мелдеш болду. Ошондо да биринчи орунду камсыз кылды. Түз эфир болду республика боюнча. Ошол судьялар Бишкекте түз эфирден карап турушту. Булар каратеде ката деп коет го.
биздикен тул деп коет. Ошо тул жасашып, ким кандай ката кетирбеди, ар бир кыймылына маани беришип, ошого карап месталарды беришти да. Ушул окуучубуз биринчи орунду алды. Кутман кел. Азыр 3 айланып төбөсүн. Дагы башынан. Асема. Бул Адилет деген биздин балдар чырмачылык борборунда өзү негизинен жаш кадр, өзүнүн эмгегин мыкты билген күчтүү кадр деп билебиз. Себеби бул былтыр иштегенге келгенине 1 эле жыл болду. 1 жылда көптөгөн эмгектерди жаратты. Бул Тайфун боюнча республикалык мелдештерге барып келди, Ош областына мелдештерге барып келди. Биздин балдар чырмачылык борборунда эң күчтүү кадрлардын бири деп тааныйбыз, мыкты кадр деп билем. Жалпы коллективдин саны 38ге барат. Ошонун арасында эң алдыңкы билимдүү, тажрыйбасы бар кадр деп тааныйбыз. Адилет мырза, мына биз сизди социалдык тармактан угуп келдик да негизичи. Мындай туурасын айтканда, анан сиз менен байланышып, убактыңызга карап келип атабыз да. Ушундай алысты райондо мындай шартыңызда да көрүп турабыз, мындай мектептин де жөнөкөй канасы дагы эмес экен, жөнөкөй эле бир жерин алыпсыз. Шарт жок экен такыр. Бирок ийгиликтериңиз аябагандай бир чоң ийгиликтерди багындырыпсыз. Андай аракеттер болот атат. Негизи шартыбыз жок. Анан кыйынчылыкка карабай ошол балдарды машыктырып, ошо дүйнөлүк азиялык мелдештерге алып чыгайлы деген негизги ниетибиз. Бирок ошол буга чейин өзүбүз зал ачып, ушул жерде бул жакта бир кичинекей залыбыз бар эле. Ал жерге аренда төлөйт элек айына 4000ден. Бирок балдардан түшкөн взнос актабачу жанынан кошуп дагы төлөп жүргөн күндөрүм болгон. Ошентип балдардын кызыгуусун арттыруу максатында ар кандай жаныман белектерди алып берип, өз ара мелдеш кылып, стимул кылып, өз ара мелдештерди уюштуруп, белектерди алып, ошентип уюштуруп ушул күнгө келип отурабыз. Негизи колдоо жоктугу аябай өкүндүрүп атат. Өкмөттөн болобу, негизи мамлекет тарабынан колдоо жок болуп атат. Бирок мен ушул сиздин айтканыңызга чындап мындай өкүнүчтүү экен да, негизичи айтканыңызга караганда. Мындай алыскы аймактарда мындай жетишкендиктер жок да, тайквондо боюнча. Көбүндө эле кыргыз күрөш, улуттук күрөш ушуга басым жасайт экен. Бирок мындай каратедо, тайквондо боюнча мен мынчалык жетишкендиктерди көргөн эмесмин. Азыр ата-энелерден да бирөө айтып кетти. Ушундай Адилет мырза аябагында аракет кылат, биз дагы ошого мындай өкүнөбүз колдоо жоктугуна деп. Анан ата-энелерден дагы жардам болбойбу сиздерге? Ата-энелерден жардам болуп атат. Ошолордун негизги жардамынан биз ушул ийгиликтерге жетип атабыз да. Республикалык олимпиада мелдештер болобу, азиатский мелдештер болобу, ата-энелер жанынан акча чогултуп, балдарына келген кеткен жол кырасына, тамак ашына өздөрү көтөрүп берип атат. Мен ата-энелерине ыраазычылык билдирем. Каерге апарбайын, 5 колдоп жөнөтүшөт. Адилетке балдарыбызды 2018 сентябрь айынан садиктен баштап бергенбиз. Дөөлөт балдар бакчасында жүргөн. Мен 2 неберем берем, Адилбеков Байел, Адилбеков Тимур. Биз бергенден бери жылыш жакшы, алдыга карай жылып атабыз. Бишкекке 4 жолу барып келдик. Орто Азия мелдештери боюнча финалдарга жетип келип атабыз жакшы. Кечегинде да Zoom'дан болду. Биринчи, экинчи местаны алдык. Балдардын келечеги үчүн жакшы финалдар жүрүшүп атат. Жакшы спорт боюнча мелдеш болуп атат.
Адилеттин иши алдыга жакшы кетип атат, Адилетке ыраазыбыз. Биздин балдардын келечеги спорт боюнча жакшы болуп атат. Садикке караганда азыр абдан жакшы алдыга көздөп кетип атышат. Биз ыраазы эле болуп атабыз Адилетке. Бирок ошо Адилетте биздин айтарыбыз жакшы өзүнүн бир спорт зал болбой атат. Ушуларды машыктыра турган жери жок. Туруктуу жер болбой атат. Кышын жайын ар жака барабыз, суукта калат, стадиондо болот. Ушуну кандай биз дагы жогорку немелерге арыздандык, ошо жылыш болбой атат. Ушу спорт зал жардам болуп калганда балдарга жакшы болот эле. Жогорку кеңешке чейин бардык биз. Барып ошол Бишкекке финалга барганча барып, жогорку кеңештерге дагы арызданабыз деп келсек, биз айта турган адамыбыз бул жака баса бериптир алайга. Ошо боюнча чечиле албай атабыз. Бизге спорт зал деле кичине жардам берип койсоңор, ушу балдардын келечеги үчүн. Биздин суранычыбыз спорт зал эле. Спорт залды кылып берсе, ошо тыңгылыктуу жер болсо, суу ысыкта жакшы экен да бир күндө болуп. Аз бул жашылдар жасайт, азыр Ванхио деген тул бар. Ошол тулду жасашат. Мына сары курдагылар ошол Ванхио тулду жасап, путу колун көндүргөндөн кийин уже жашыл курга даяр болушат да. Булар азыр ошо Ванхио тулду жасап беришет. Ванхио тул чүмбе? Си. Чек. Бул жолду тандаганым ушул келечекте балдар ошо ден соолугу чың, бир ушул Кыргызстандын желегин желбиреткен балдар чыксын деп максат койгом. Ошол максаттын аркасынан иштеп атам. Bundan сырткары мен өзүм кичине чакан жеке бизнес менен алектенем. Полиграфия кызматын, учебный центрлерди иштетип, ошол менен киреше алып келебиз. Бул жактан ошол түшкөн айлыгыбыз, түшкөн взнос ошол өзүнө кетет. Бул жерге материал алабыз, мат алабыз, грушаларды алабыз, лапаларды алып, ошентип түшкөн каражат кайра эле өзүнө жумшайбыз. Бул таеквондон түшкөн каражатты. Ошол 2 саат машыгышат, жумасына 3 жолу болот, 2 сааттан машыгышат. Ошол күндөрү мен кандай ишим болбосун таштап ушул жерге машыктырганы келем да. Үй бүлөңүздөн мына каршы болбой, эмне себептен мындай биз үй бүлөгө өзү жетпей атса деп каршы чыккандар үй бүлө тарабы. Каршы чыгышты башында. Бирок азыр туура эле түшүнүп калышты. Ушул 1-2 балдар чемпион болуп, ийгиликке жеткенде, ата-энелер алкыш айтып, патасын бергенде, мен ата-энем дагы ошол өзүн мындай түшүнүп, балам азаматсың деп ушундай жакшы колдоо көрсөтүп калышты да. Мен ошол шарты жакшы деле спорт залдарды көргөмүн да. Бирок мынчалык ийгиликтерди көп деле багындыр элек машыктыруучулар, спортчулар болот. Сизге демек азыр ошол бир гана спорт зал, жакшы бир туруктуу спорт зал керек экен да, ийгиликтерге Кудайга шүгүр жетишипсиз. Мындай демөөрчүлөрдү издеп көрдүңүзбү? Колдоо негизи жок эсе. Былтыр ошол республикалык, азиялык мелдештер болгондо администрацияга кирип көргөнбүз. Ал жерден эч кандай колдоо болбоду. Өкмөткө бардык, Гүлчайыл өкмөтүнө барып, ушундай биз мелдешке кетип атабыз десек, 5000 сом бөлүп берген. Анан да бир ишкерибиз бар, Самат деген. Ошол экебиз да 5000 сом берип, ошо менен барып келгенбиз. Бирок ал эми эч канча деле болбойт да. Ооба, ал барыш жол кырасына эле жетпесе, тамак аш, жатаканасына өзү ата-энелер өздөрү которду, өздөрү көтөрүп атышты. Негизи колдоо жок десем деле болот. Негизи жүрөктөн сүйүп иштесең, любой максатыңа жетсең болот экен да. Чыдаса болот экен. Сизди бул жакка ким чакырды, бул балдар чыгармачылык борборуна? Бул жерге биринчи ошол Эркин деген акебиз бар. Ошол байкебиз биздин мээнетибизди, кызматыбызды көрүп калган экен бир жерден. Ошол байкебиз чакырып, ушул жерде сага бир саат бөлүп берели, ушул жерде иштеп бер дегенден ушул жерге келдик. Балдарды тарбиялап бер дептир. Ооба. Бул жерде ошол БЧУдан айлык которулат бизге. 6500 которулат, 12 саат менен иштейбиз. Ошо Замир акебиз ошол бул жерде 6500 айлык которулат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр угуп атасыздар, биздин негизи Кыргызстанда патриот инсандар көп да. Мисалы, мына шаарларыбызда мына батирге чыгыш үчүн
bir bölmeli батир бұл 10 000 сомға, ең ылдыйеді төмен дегенде бір 8 000 сом болушы мүмкін. 10 000 сомдан ашқан учурлар деле болот, бирок ушинтип чыдап иштеп жүргөндөр бар. Бизде деле көчөдө деле ошондой болсо керек. Ал айрымында делечи батирлер арзан эмес да, 1000 сом эмес да, кымбат. 1000 сом эмес. Демек өзүңүздүн ошо жеке иштериңиз менен гана тууралап кетет экенсиз ал жак бул жак. Үйдөгү финансылык ошол тартыштыкты ошол жеке ишкердик тарабынан толуктап турабыз. Биринчи орунга айлыкты койбойт экенсиз да сиз? Ооба, айлыкты койбойбуз. Болсо чүнжүн жасайбыз. Чүнжүтөл. Чүнби? Сижак. Бaro. Негизи биздин Кыргызстан улуттук өзүбүздүн күрөштү, улуттук күрөш, эреңиш, таяк тартыштарды бул. Таяк тартышты дагы башка жакка алдырып ийгенбиз да, негизи мына кайдыгерлигибизденчи. Улуттук күрөш, эреңиштерди жакшы өнүктүрө албай атат биздин мамлекетибиз. Бирок сизге окшогон, мисалы, сизге эле суроо берейин. Сиз эмне себептен ошо биздин улуттук күрөштөрдү өнүктүрүш үчүн салымыңызды кошподуңуз? Же жетишти деп ойлойсузбу? Биринчи бул спорттун түрүнө кызыкканымдын бир себеби, биз 10-11 класстарда биздин айылыбызда агайыбыз машыктырчу, карате менен машыктырчу. Ал жерден 1-2 жыл машыккандан кийин студент болуп кеттик. Такыр спорттон алыстап кеттим. Анан кийин атайын ошо таеквондонун президенти ошо алайга келиптир да, ошо тренерлер керек, биз менен чогуу иштешкен деп. Анан мен кайрылдым. Ошо Ысык көлдө 1 айлык окуудан өттүк. Азыр дагы өтүп турабыз, багандай квалификацияны жогорулатып турушат ар жыл сайын. Негизги ошо кызыгып калган себеби ошол каратеге кызыккан себеби болсо керек. Анан ошол негизи экөө окшош да, баягы тепкендери, ургандары. Кызыккан себеби бир себептери ошол. Анан улуттук оюндарга басым жасабадыңыз дегениңизге, бул эми ар ким ар спортко кызыгат да. Бирөөсү таеквондого, бирөөсү каратеге, бирөөсү күрөшкө, ошого карап ошол тармакты өнүктүрсөк, ошондо жакшыраак өнүгөт да. Башка мамлекеттерде эле ошол биздин спортко кызыгып атышпайбы, улак тартыш, таяк тартыш, күрөштөргө кызыгып, уже биздин улуттук оюндардагы ошол дүйнөлүк деңгээлде өнүгө баштады. Ошон үчүн башка мамлекеттин дагы спортсмендери биздин спортту колдоп, биздин спорт менен машыгып жүрүшөт. Эмнеге болбосун деме? Эмнеге болбосун? Болот. Спортсмен деген бул максат койгондой максатына жете билиш керек. Кандай гана кыйынчылык болбосун, кандай гана оор күн болбосун, максат койдуңбу, аракетиңди жасай беришиң керек. Залда 2 саат, бул жерде 2 саат машыгасың, үйүңө барып улантышың керек. Бош малыңда сабакты аткарып бүткөндөн кийин же болбосо иш кылып бүтөсүңбү, ошол спорт менен машыгышың керек. Ошол спорт менен гана алектенишиң керек, ошондо ийгиликке жетесиң. Эгер бул жерге 2 саат мен көзүмө көрүнүп, атенин көзүнө көрүнүп келип кетсең, анда эч качан ийгиликке жетпейсиңер. Ошон үчүн максат койгондон кийин өзүңөр дагы аракет кылышыңар керек. Мен биринчи өзүмдүн кызыгуусу болду. Элге себеп болуп ошондо кызыгып алып кетет. Өзү дагы барып катышып, окууп, анан тренировкасына катышып. Мен сыйлыктан турган эми ушу балдарды өстүрүп атат, эми балдарды баягы неме менен ошо машыктырып, эми башка неме болбосо эми ошол эми ден соолук чыңдап, ошо балдарды бирдесе үйрөтүп, үгүттөп, мындай келечектен үмүт кылат да, ошо балдардан келечекте жакшы чыгып калса деген ойдобуз да. Каршы эмесмин, колдоо көрсөтөбүз, колдоп турабыз. Болгон акылымды айтып турам.
Мен үшін балам şu жашынан баштап эле кызыкты. Жаш окуучуларды үйрөттү, аябай жакшы. Олар дагы кызыгышы менен даярданып, бардык ийгиликтерге жетишип атышат. Şu баламын ушундай чоңоюп, ушундай даражага жеткенине сүйүнүп отурам. Азыркы Алай жаштар борборунун өкүлү, төрагасы. Ошо балам менен сыймыктанам, ушу балам ишенем. Биздин ишене турган ишеничтүү балабыз. Каршы болбойм, Кудайга шүгүр. Кудайым Аллам өзү колдосун. Ошо ишенем, балама ишенем, Кудайым өзү колдосун. Үй тараптан эми алыбыз жеткен жардамдарды беребиз. Ошо эмне керек болсо колдойбуз. Көрдүңүз, ушул жерде бала чак кезибиз өткөн, окуучулук күндөрүбүз өттү. Тоон арасында. Тоон арасында жакшы күндөр өттү, аябай. Спортко аралашканыбызда да ушул жерде аралашып калган. Ушул жерден баштап аралашкансың. Өзүм эле аяштан машыктырган. Болот. Ушул айылда, Ушул айылда жашайт. Бул жер айтып койсоң кайсы айыл? Бул жер ошо Алай районуна караштуу Ташкор айылы. Күчайлы өкмөтүнө карайт негизи. Ушул жерде ошо 10-9 класстардан баштап ошол аяштабыз машыктырып, көптөгөн балдарды чыгарган. Багыт берген ошол айыштан болгон экен да. Багыт берген. Ошодон болуп калса керек кызыгы. Адилет мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушунча убактыңызды бөлүп, бизге убактыңызды бөлүп ушундай тартылып бергениңиз үчүн жана ушундай жаштарды тарбиялап, Кыргызстандын спорт тармагына ушундай ийгиликтерди кошуп жатыпсыз. Ийгилик мындан аркы кадамдарыңызга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр биздин көрсөтүүдө күбө болдуңуздар. Мындай чоң шаарларда, чоң заңгыраган имараттарда, спорт залдарда гана ийгиликтерге жетишпестен мынандай тоонун арасында туруп алып, жөнөкөй бир шарттарда ушундай бир жаш балдарды тарбиялап, жогорку ийгиликтерди багындырса да болот экен. Биз ар дайым ушундай элеттен чыккан мыкты спортчуларды кайсыл тармак болбосун биз теле аркылуу эфирге чыгарып чагылдырганга аракет кылабыз. Ар дайым даярбыз. Жолугушканча.